Компенсацияны қарап бір 2-3 тонна алтынды ошарына қарап берсеңіз, гектарлаған жерлерді басып алған. Ошонун бири мынау Мырзахматов Мелис. Неге кире албай турдуңуз? Киргизбей аттыбы жерине? Жазылбай калган экенбиз. Жазуу менен киргизип атасыңарбы? Барбы дагы сыртта турган кире албай? 1000-ден 2000-ден ашык адамдардын укугу тепселенип кетти. Күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Ош аймагына башталган сапарынын биринчи күнү Ош шаарында жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрдү. Иш-чара Ош улуттук драма театрынын имаратында уюштурулуп, 500 кишилик залда эл жык-жыйма толуу болду. Алар президентке кайрылгысы келген суроолорун кезектешип берип жатышты. Урматтуу президент, ушу сиз келгенден тартып Кыргызстан оңолду. Карапайым элди карап, биринчи айттыңыз эле, бай жоголот, кембагал жоголот, орто жашайбыз деп. Азыр сиз келгенде орто жашап атабыз. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Рахмат эме. Мактабай эле койсоңуздар. Атайлап мактаткандай көрөт айрым саясатчылар. Ошон үчүн дароо эле диги проблемаларыңызды, суроолор болсо, талаптар болсо, анан кандай бир чечүүчү маселелер болсо, сразу ошого өтсөңүздөр. Төлөкөн айылында бир 3 көйгөй бар. Биринчи мына тротуар, жолубуз тар. Өзүңүз 1-2 жыл мурда мына ипподромго келгенде көргөнсүз. Аябай транспорт көп, окуучулар жолдун ортосуна кетет, көп авария болот. Экинчи сурообуз канализация. Айылдарга адамдардын аттарын койгонду тыюу салып атабыз да. Кызыл чеке болуп 2 бөлүнүп 3 бөлүнүп мушташа беришет экен. Менин атам атын коебуз, сенин атаңдын, сенин урууңдун деп ошон үчүн. А мектептерге боло берет экен. Карап көргүлө, эгерде жергиликтүү эл, депутаттар, жергиликтүү кеңештин төрагалары каршы болбосо, пожалуйста, эч кандай каршылык жок. Так, тротуар боюнча, тротуар менен жол, то есть канализация экен. Канализацияны ким карайт? Айыл чарба. Водоканал да, водоканал. Ну, карагыла, бул айылдуу жерде экен да, айылдуу жер. Төлөйкөн айылында дедиңизби? Төлөйкөн айылында болсо ошол канализациясын тиешелүүлөр карагыла. Мектеп боюнча айттым, тротуар боюнча кимге тиешелүү болсо карагыла. Бул шаарга кирип кеттиби ошондо, Төлөйкөн. 4-чү маселем 2017 жылдан бери Озгур айылынын үлүштерин жеке менчик, жеке инсандар өздөрүнө менчик кылып үлүшчерлерди бөлүп туруп документтештирген дагы азыркыга чейин сот процесси аягына чыкпай жүрөт. Элдин үлүшүн жеке менчиктер менчиктештирип алган. Шаардыкы. Сиз караңыз мону, үлүш жерлерди кантип менчиктештирип алат? Суу чарба департаментинин башчысы. Түшүнүктүү, сизге тапшырмаган. Спорт комплекс боюнча суроо коюп коелу, аны тактайбыз. Күчүбүз жетсе куруп беребиз. Болбосо быйыл, болбосо эмдиги жылы. Газдаштыруу башталып, көп иштери бүтүп, бирок аягына чейин чыкпай турат. Ушул маселени чечип берсеңиз. Экинчи, Чапалак айылдык аймактык башкармалыгында канализация жок. Мына Төлөйкөн, Озгур барыбыз бирбиз. Газдаштыруу системасын карап көрүшүбүз керек. Бул боюнча иштер жүрүп атат, токтогон жок. Канализация боюнча мэрия силер карагыла, эми канализацияны бүт эле Ош шаарына кошулган жана ата эрдин негизиндеги аймактардагы айылдардын бардыгын канализациясын кошушуңар керек. Шаар боюнча ошо бир эле тез жардам участок ошол жерби? Бир эле ошол жер. Зданияңардын өзү 150 квадрат метр дейсиң. 150 метр квадрат. 150. Бир этаж уже фундаменттери жер менен бир болуп неме болгондо 2017 жылы МЧС тараптан уже сноска деп берилген, бирок 2017 жылдан бери ар жака кат жазабыз, бирок жооп болбой атат да бизде. Макул, мен ушул өзүмдүн эле спонсордук фондуман, демөөрчүлүк фондуман эле курдуруп берейинчи. Бюджетте каралган жок. Рахмат, Садыр Жапарович, чоң рахмат. Президент жолугушууну жасалма тизме, алдын ала даярдалган суроолор менен эмес, ачык өтүшү керек деген принципти карманды. Сыртта калган жарандар бар экенин угуп, баарын киргизүү тапшырмасы коюлду. Жыйын өтүп жаткан имаратка чогулгандардын баарын батыруу мүмкүн эместигине карабай, элдин талабы эске алынды. Байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Бая ыраазыбыз. Сыртта турдук, кире албай, бирок мүмкүнчүлүк болду. Элди ойлоп. Мен сизге биринчи суроом мындай да.
Неге кире албай турдуңуз? Киргизбей аттыбы жемне? Жазылбай калган экенбиз. Жазуу менен киргизип атасыңарбы? Барбы дагы сыртта турган кире албай? Эми билбейм. Сыртта тургандар барбы дагы кире албай? Же жок? Кудайдан болуп чакырып калышты, кирип калдым. Так, охрана деги ким? Сыргак. Яраслан Сыргак. Кире албай турабыз дегендердин бардыгын текшерип, металл схемаңар менен киргизгиле могут. Артында тегерегинде тура берсин батышынча. Давай, срочно киргизгиле. Рахмат, чоң. Рахмат, Кадыр Кожоевич. Чындык үчүн бир нерсе айтып коюш керек. Бул жигит 3-4 жолу мэрияга келип, мен өзүм айткам, ушул көйгөйүңөрдү президент келгенде барып айтасыңар деп, тескерисинче көйгөйбаларды биз өзүбүз чакырганбыз. Анын ичинде мен сизди таанып атам, сиз дагы болчусуз. Президент келгенде кирип ачык айтасыңар деп айтканбыз. Эми ошондой жактарын да айтып коюш керек да силер. Туура. Рахмат. Биринчи суроом, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына үлүш жер маселеси да. Бул аты жөнүңүздү айтыңыз. Атым Уланбек, фамилиям Жалилов, Ош шаарында туулганмын, Ош шаарынын тургунумун. Маселе Ош шаарында, шаардын ортосунда 5 микрорайондун ичинде калып кеткен 79 гектар жер бар. Бул деген шаардын ичиндеги бүт коммуникацияга тиешеси бар жер. Бул жер бүгүнкү күндө талашта турат. Мына шаардыктар билет, Осмонов көчөсүнөн Темирязева көчөсүнө чыккан Актилеке микрорайонуна барган Запныйдан 2 беттеги жер. Билесиздер да тургундар. Ушул жерге Темирязева көчөсүнө былтыры мурунку мэрия жетекчилиги тарабынан жол кеңейтүү деп жер алышкан. Жер алганда биз ошол жердин өкүлдөрү, элдери, жеке менчик үлүш жердин ээлери жер бергенбиз. Бирок ошонун бардыгын бизди разы кылбай, мыйзамсыз тартып алып коюшту. Жолду салып коюшту. Ош шаарынын мурунку мэрия жетекчилиги. Ошо 70 гектардын канча жерине жол түшүп калды? Аны ошол өздөрү тиешелүү адистер билет. Ал жерде канча кишинин жери? Сиздики элеби же башка? 1300 адамдан ашык 10 соттиктен тийген 70 гектар жер 1300 адамга тиешелүү. Түшүнүктүү. Анда мындай кылышыбыз керек да, муну Жанар мырза. Жеке менчиктерди жөн эле тартып алып койгонго болбойт. Жеке менчик кол тийгиз өзү негизи. Мейли жер болобу, мүлк болобу, мал жан болобу. Анда бул канча жолго деген немеси түшүп калды экен, баягы. Канча гектарына жол түшүп калды экен, эсептеп чыккыла дагы компенсация кылып, булар менен баягы мировой менен, тынчтык келишими менен чечишиңиздер керек. Башка жерден жер берип, эгерде кимдерге эме болуп кала турган болсо, эгерде шаарда жер жок болсо, анда биз башка жакынкы айыл өкмөттөрдүн ФПС жеринен берсек да болот. Алмаштырып берсек болот да, өкмөттүн токтому менен чыгарып туруп. Анан ал эгерде шаардын ортосунда калган жер болсо, ал жерди анда бир жолу эле баарыныкын алмаштырып беришибиз керек, алмаштырып алышыбыз керек да, ал жерге ГИК аркылуу элге баягы үй жокторго үй куруп беришибиз керек. Бүтүндөй Ош шаарынын көчөлөрүнүн боюндагы бизнес, дарыянын боюндагы бизнес, каналдын боюндагы бизнес эч нерсе калбады. Ош шаарындагы бизнеске кайра ордуна путуна турганга 4-5 жыл керек. Ошондуктан менин кайрылуум ушул жапа чеккен адамдардын кенемте компенсациясы тезирээк чечилип, ушул адамдар дагы тезирээк коомдук ишке киришип, экономикалык активдүүлүккө киришиш керек. Себеби бул адамдар эч кандай чөгүп кетпейт. Себеби бардыгы опыту бар, бизнестик опыту бар, турмуштук опыту бар адамдар. Бизге ушул компенсацияны тезирээк чечип бериң. Ушул мен айтайын дегеним, сиз президент болгондон бери мына алтыныбыз 52 тоннадан ашты. Ушул компенсацияны карап бир 2-3 тонна алтынды Ош шаарына карап берсеңиз. Түшүнүктүү. 2 тонна алтын билесизби канча сом турат, канча доллар турат? Почти 300 миллион доллар турат азыр. Даже 400 болуш, 400ге чыгып кетпесе. 400 тонна, 400 миллион.
Так, Жеңиш Токторбаев боюнча да биз ал кишиге ишенип алып келип койдук мэрияга. Башында абдан жакшы иштеп атты. Мына сиздер окшоп эле мен деле ишенип, ой молодец, мыйзамсыз курулуштарды бузуп атыпсың. Каналдын жээгине үстүнө үй салып алгандардыкын бузуп атыпсың деп көрдүңөр да, үстүнө үй салып алгандар. Мисалы суучулдар барып туруп, ошо регулировка кылып сууну кылайын десе, бирөөнүн эшигин такылдатып барып, уруксат бер тетиги сууну эметип алайын дейт экен да. Анан ошондой кылып, анан мал сарай кармаган малдарды куруп алган, бул эми туура эмес. Бул жагынан эми анын эмгеги деле бар эми. Аша чаап кеткен жактары дагы болуптур. Мына мен ушу акыркы 1 айда мына Жанар мырзаны кабыл алып атам 2-3 жолу. Бияка жиберип мына министрди, курулуш министрин, жол, МЧС министрлерин жиберип, анан отчет алганда, отура берле. Отчет алгандан кийин анан мен дагы көрдүм да, чындап эле аша чаап кеткен жерлери дагы болгон экен. Эми баякы сносты кылып салып туруп, анан аны биринчи снос кылбай туруп, алар менен келишиш керек эле. Тил табышыш керек эле, бая баасын келишип туруп, анан чыга берип туруп, анан кийин снос кылыш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин мына Жанар мырза айтып атат, 70 канча киши, 700 канча кишинин үйү бериле экен деп. Анын бардыгын биз азыр ордуна, калыбына келтиребиз. Ал эми биздин бийликтин кемчилиги, менин деле кемчилигим десем болот, эми ишенип мэр кылып койсом, анан кийин ушундай туура эмес иштерди жасабайыптыр. Ийгендиги үчүн эми мен дагы күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз. Анан эми сиздин 2 тонна алтыныңызды биз бере албайбыз, бирок компенсацияңызды беребиз. Компенсация берет, мына мэрия бардыгыңарды жакын араларда мен тапшырма бердим бүгүн. Көпкө созбогула дедим. Жакын араларда бардыгын чогултуп туруп, бардык тараптарды Жеңиш мырзанын өзүн да чакырып келе дедим. Чакырып келип отургузуп алып туруп, бул жерде бир кытайлар менен да иш кылып ийген экен. Кытайларды да чакырып келип отуруп алып туруп, анан кийин бардыгын чечип, точканы коюп, өгүз өлбөсүн, арабасын басын кылып туруп чечкиле деп тапшырманы бердим. Компенсацияңызды аласыз. Залыбыздын эскирип калганына байланыштуу заманбап жаңы бокс залын куруп берүү керек болуп атат. Ошого байланыштуу сизге биринчи маселени коюп жатамын. Макул, мен жазып алдым, караштырабыз муну. Президенттин иш сапарынын алкагында Ош шаарында турукташтыруу фондунун эсебинен 10 орто мектептин курулушу башталды. Иш чара мамлекет башчынын Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында өттү. Мамлекет башчы өз сөзүндө Оштогу билим берүүнүн учурдагы абалына токтолуп, билим берүү тармагындагы бардык ийгиликтерди ар дайым колдой турганын белгиледи. Ош облусуна болгон иш сапарым билим берүү жаатындагы жакшынакай жаңылык менен башталып жатканына абдан кубанып турам. Мен ар дайым билим берүү тармагында кенеде ийгилик болсо дагы кош колдоп, маңдайым жарыла сүйүнөрүмдү айтып келемин. Себеби кайсы гана өлкөнү албайлы, илим билимдин аркасында гана өнүгүү жолуна түшкөндүгүнө тарых барактарынан дайыма күбө болуп келебиз. Кезинде даанышман ойчул бабабыз Жусуп Баласагын адам үчүн 2 артыкчылык: билим бийик, түгөнбөс, окуу улук деп айтканы бар. Мына ошондуктан биздин экинчи борборубуз Ош шаарында 10 мектептин пайдубалынын түптөлүшү жеке эле Ош шаары үчүн эмес, жалпы өлкөбүз үчүн, жамы журтубуз үчүн чоң окуя десем жаңылышпаймын. Бул мектептерден Касым Тыныстанов, Исхак Разаков, Төрөбай Кулатов, Насирдин Исанов, Султан Ибраимов, Салижан Жигитов өңдүү Кыргызстаныбыздын өнүгүү өркүндөшүнө салым кошкон атактуу инсандар чыксын деп тилек кыламын. Ошондуктан билим уяларынын пайдубалышын түптөлүшү менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Мындан кийин Садыр Жапаров Ош шаарында түтүктөрдү өндүрүүчү Элплас ишканасына барды. Мамлекет башчысы продукцияны даярдоо технологиялык процессин көрүп чыгып, ишкананын учурдагы ишмердүүлүгү жана өнүгүү келечеги тууралуу маалымат алды. Германиядан, Түркиядан ташып келчелек да. Азыр уже жерден өзүбүздө чыгып атат да. Ооба. Ташып келүү боюнча расходу өзүнөн кымбат болуп кетип атат да мурда. Эми азыр значит ташып келүүгө экен да. Себеби подрядчиктер, чет өлкөнүн подрядчиктери болуп, алар өзүнүн өлкөсүнөн алып келишкен да, ушундай расход болсо дагы. Ооба. Аларда ушундай патриоттук сезимдер аябай катуу иштейт экен. Ошон үчүн акыргаларды көндүрүү. Канча болду бул жерде чыгып аткан уже? 2023-жылдан баштап чыгып баштаган.
Бүгүнкү күндө биз 1000 экен, 1200. Бейле кетсек, ишкананын жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 15 000 тоннага чейинки продукцияны түзөт. 2025 жылдын январ айынан 2026 жылдын январ айына чейин ишканада 900 миллион сомдон ашык суммага продукция өндүрүлүп сатылды. Муну менен катар 100 миллион сомдун тегерегиндеги салык төлөнгөн. Кыдырууда Садыр Жапаров ата мекендеги өнөр жайды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, ишке рыноктуу, сапаттуу продукция менен камсыздоого багытталган өндүрүштүк демилгелерди мындан ары да колдоонун зарылдыгын белгиледи. Эң сапаттуу мына темирлердин дагы 20 жылга чейин гарантия берет турган вакуумдарын алып келгенбиз. Азыр бизде заводду ачканга ондогон проектибиз бар. Инвесторлорго муктаж болбой калды. Эл пастыр эшик терезеге көрсүн цех жок бизде жок. Андан соң Садыр Жапаров Акбура дарыясын көрктөндүрүү жана тазалоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде үстүбүздөгү жылдын март айында дарыянын 17 чакырым тилкесинин абалына талдоо жүргүзүлгөнүн билдирди. Жумуштарды ишке ашырууга 24 миллион сом бөлүнүп, 22 дана атайын техника тартылып, механикалык иштер башталган. Бейле кетсек, президенттин Ошко болгон иш сапары 5 күнгө созулары маалымдалган. Өлкө башчынын 2-нчи күнү Ош облусунун Арабан районунан башталды. Садыр Жапаров Гүлбар айылындагы номер 47 Эргеш Кебикбаев атындагы мектептин ачылыш аземине катышып, окуу корпустун ошондой эле балдардын чыгармачылык жана дене тарбиялык өнүгүүсүнө арналган жайларды көрүп чыкты. Канча түтүн жашайсыздар? 220 кожолук. 220 кожолук, Шулай. Анда чакан мектеп экен 200. Өсүү барбы бирок айылда? Барбы? Мектеп. Да 5-10 жылдан кийин жанына дагы мектеп салыш керек болот экен да. Кудай буйрса аманчылык болсо, тынччылык болсо. Тынччылык эле заманыбыз тынчтырса эле жакшы болот. Жакшы турасыздарбы? Жакшы. Айла патынч. Эл журт тынч. Кана жүрүңүздөр анда аксакалдар менен чоң ачалы. Бұл жақта біздің спорт залы сол жақта болды. Спорт залылары қазан болды. Бұл жақта өнертабият саласына тән қыздарға кеңесесіне жіберілді. Андан соң президент Садыр Жапаров мектептин педагогикалык жааматы менен барлашып, билим берүү системасын өнүктүрүү жана мугалимдердин эмгек шарттары боюнча маселелерди талкуулады. Алар өз кезегинде билим берүү тармагына көрсөтүлүп жаткан көңүл буруу үчүн ыраазычылык билдирип, окуу процесси мындан ары өркүндөтүү боюнча сунуштары менен бөлүшүштү. Көбүрөөк чыгарып туруп, сатсаңар, таратсаңар болчу да экен. Көзөмөлдө немелери акыл кылып койсо мисалы. 12, 1, 2 акыл мектеп кылып койсо. Буну өзү окуучубуз жасаган биз. Боюнан чыгарды, өз идеясынан чыгарды. Жакшы экен. Бейле кетсек, окуу жай 1980-жылы ашар ыкмасы менен курулган имаратта жайгашкан. 2024 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги имаратты авариялык абалда деп тааныган. Ошол эле жылы капиталдык салымдардын эсебинен 150 орунга ылайыкталган жаңы мектептин курулушу каржыланган. Инфраструктуранын жаңыланышынын аркасында мектептин долбоордук кубаттуулугу артып, бүгүнкү күндө анда 320 окуучу 2 нөөмөт менен билим алат. 2 кабаттуу имаратта кабинеттери бар окуу блоктор, жыйындар залы, класстан тышкаркы иш-чаралар үчүн бөлмөлөр каралган. Эми ушул жерден атактуу балдарды өстүрүп чыгарыңыздар эми. Рахмат, аракет кылабыз. Мугалимдер жакшы иштегиле. Асия Сыдыкова күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы үчүн. Айында жыгат.